Айдоочулар таңерте каттамга чыгаарда унаасын толугу менен дал ушинтип тазалап дезинфекциялайт. Бир күндө шаарды 6 ирет айлана турган болсо, ар акыркы аялдамага келген сайын унаанын ичин желдетип, кармагычтарын залалсыздандырып сүртүп турушат. Тең менен күндө эрте ушинтип ар бир жүргүнчү ташуучу маршруткаларды ушундай обработка кылабыз. Сиденьялардын астын өзгөчө мондай кишилер кармаган жерлерди, отурган жерлерди, кайсы жерлер менен көп кармап түшүп чыгып кеткен жерлерди көбүнчө ошолорду обработка кылабыз. Врачтар айткан эрежелердин баарын обработка кылып, мэриядан антисептиктерди алганбыз. Ар бир водительдерге, ар бир машинеге 3 күндөн бери обработкаларды жасатып атабыз. Каракол шаардык муниципалдык жүргүнчүлөрдү ташуучу автобазанын кечэтен бери иши жанданып, күн сайын 55-тен 60-ка чейин маршруттук унаалар шаар ичине каттамга чыгышууда. Калктын саламаттыгы үчүн мындай коомдук унаалар тыкыр көзөмөлдөн өтүп, күнүгө 2 жолу залалсыздандырып турат. Бардык санитардык талаптар так туура аткарылып жаткандыгын айтышууда. Каракол шаары боюнча 13 маршрутубуз бар. 13 маршрутка потребный количество деп коет. Керектелүүчү автоунаанын саны 56-58ге чыгат. Бир күндө ошо 58 автоунаа линияга чыгып атат. Эртең менен каттамга чыгаар алдында жана жолдомо баракчасына белги коюу менен медиктер, медиктер айдоочунун акыбалын, механиктер болсо техниканын абалын текшергенден кийин гана линияга чыгууга уруксат алып атат. Ошондой эле бул күнү тажы илдетин алдын алуу боюнча санэпидем көзөмөл кызматы коомдук автоунаалардагы санитардык эрежелердин сакталышын көзөмөлгө алышып, аны менен катар санитардык талаптардын туура сакталышы боюнча көргөзмөнү тапшырышты. Кыргыз Республикасынын 11 майында чыккан, 20-жылы 11 майда чыккан токтом бар 244. Ошол токтом боюнча бизде убактылуу санитардык эрежелер кабыл алынган. Ошол санитардык эрежелердин аткарылышы боюнча биз автобазанын жетекчилигине Алиев Марска санитардык көрсөтмө даярдап келдик. Ал көрсөтмө ошол 244 токтомдун негизинде кандай иш алып баруу боюнча көрсөтмөлөр даярдалган да. Илдеттен арылуу үчүн ар бир жаран коргонуунун чараларын көрүүсүз зарыл. Коомдук унаалар каттамга чыккандан бери бардык эрежелер сакталууда. Өтө жакын отурган же орун жетпей туруп калган жүргүнчүлөр дээрлик жок. Мындан сырткары ар бир айдоочунун коопсуздук чаралары каралган. 2 айдан бери марттын 21-инден баштап отурдук, ушул күнгө чейин чыгат дегенде сүйүнүп чыгып атабыз, кубанып. Бүгүн биринчи күнүм. Кудайым буйрса жакшы. Баарын сакташ керек, этият менен жүрүш керек, аз киши салыш керек. Айдоочулар эрежени так сактаганы менен айрым жүргүнчүлөр өз ден соолугуна кайдыгер карашкандай. Коомдук транспортко түшүүдө бет кап кийүү керектиги канча ирет эскертилсе дагы талаптарды сактабаган учурлар бар. Ушул тапта ар бир коомдук транспорттун иши тиешелүү органдар тарабынан көзөмөлдөнүүдө. Эгер коюлган талаптар аткарылбаган шартта айып пул салынары эскертилүүдө. Мимоза Жанер кызы, Мусулман Кулшакиров.